Бұл илим Kur'an Kerim'de 850 аяттан көп жерде келеді екен да. Демек, ушунчалык көп келгендиги бұл ошол илимдин өтө фазилеттүү экендигинен биздин баарыбызга кабар берет. Ошондон Алла Таала Кур'анда айтат: "Фа ин таназа'тум фи шейин фаруддуху илаллахи вар расул." Бир маселеде талашып кала турган болсоңор, Алланын китебинен, пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн издегиле дейт. Ошондон жоопту алгыла дейт. Ал эми биздин карманган мазхабтар 4 мазхабыбыз. Biz Hanafi mazhabtabız, andan başka Maliki mazhab var, Şafii mazhab, Hanbal mazhablar var. Mına uşulardın bari özünün fıkh kitaplarında bizdin sorularga özlerinin kitaplarında Kur'an'ın sünnetin negizinde cevap verip koygan. Eğer biz Hanafi mazhabında dep aytkan bolsak, demek al sünnetten ki andan keyin Kur'an'dan eken dep düşüne berişimiz gerek. 4 mazhabtın bari mına oşonday dep eseptelenет. Ошондон biz баягы ар кандай суроо маселе болуп калганда, чыныгы ошол алымдардан сурап аракет кылышыбыз керек. Бул маселеде диндин көз карашы кандай экен, акылга салбашыбыз керек. Кээ-бир маселелерди акылга салып дагы чечип койгон учурлар болуп калат. Бизге келип сурап калат, сурап калганда ошондой болуп калат. Жок, акылга салган болсок, кээде биз адашып калабыз. Бирок акыл менен деле биле алабыз жакшынамы, жаманды. Бирок шарият бул негиз болуп эсептелет. Кур'анда эмне дейт, сүннөттө эмне деп айтылган, анда жок болсо ижмада эмне болгон, анда жок болсо кыяста эмне болгон, бизде далилдердин даражалары бар, сахабалар кандай сөздү айткан, андай эле табыла бербесе үрп адатта кандай болот деген баардык тепкич даражалары менен Кудай буйрса биздин алымдарыбыз эмне кылат, жооп бере алат. Ошондон Алла Таала Кур'анда айтат: "Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Эгер чындыгында билбесеңер, анда билгендерден сурагыла дейт. Бул Алла Тааланын аяты. Шариатта маселе болуп атса, анда алымдардан сурайлы. Ден соолукта маселе болуп атса, анда өзүбүзчө үйдө врач боло бербейлик дагы, эмнеге дарыгерлерге баралы. Үй курууда мисалы ошол инженерлерге, архитекторлордон бир маселе алып туруп, андан кийин куралы деген маселе. Бул аят жалпы аят. Фасалу ахла зикр ин кунтум ла та'ламун. Билбесеңер, анда билгендерден сурагыла деген Алла Тааланын аяты. Мына бүгүнкү биздин жумабыз ошол тема коюлган экен. Алымдарды урматтоо, эгер сурай турган болсок, ошолордон дагы гана диний маселени сураш керек деген тема экен. Кыскача болсо дагы аракет кылдык. Жанакы суроодо кээде баягы интернетке деле аябай нерсе көп. Ал жердеги сөздөрдөн эле алып туруп эле ушундай экен деп аткара берген дагы кооптуу болуп эсептелет. Ал балки жеке бир маселе, бир адамдын маселеси экинчи адамдын маселесине окшошпой калат. Кээ-бир маселелерде окшош болот. Ошондон барып, мисалы муфтияттарга, биздин мешиттерге, алымдарга барып сураса, ошондо маселенин бардык жагын уккандан кийин гана анан фатва деп коет, бизде жооп берилет. Мына ошондуктан ушул жаатта бизге багыт көрсөткөндө, туура жолду көрсөткөндө алымдарыбыздын коомду эмне орду аябай чоң. Ошондон урматтап, сыйлап алалы, алардын бата дуа тилектерин алалы, алар жөнүндө эч качан жаман сүйлөбөйлү. Биздин акыйдабыз деле ошондой. Имам Тахави өзүнүн Имам Акыйда китебинде да мына ушинтип айтат: эч качан алымдар жөнүндө жаман сүйлөбөйбүз дейт. Билбейбизби, унчукпай коелу. Билсек деле унчукпай коелу. Билсек деле унчукпай коелу. Себеби биз ар кандай не болгон маселени биз билбейбиз. Бизде азыр ушундай бир неме чыгып кетти. Интернетке бир нерсе чыкса эле ошол жерде даярбыз да бардыгыбыз жазгангачы. Өтө этият бололу, өтө этият бололу. Аллах субхана ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылып, илимдүүлөрдөн кылган болсун. Амин.